Жапаров, Жээнбековго отставкага кетип экспойдон калуусун сунуш кылам. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдында акцияга чыккандардын президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсү тууралуу талаптарды мамлекет башчынын өзү менен талкууланат. Бул тууралуу 14-октябрда премьер-министр болуп бекитилген Садыр Жапаров журналисттерден сиз тарапташтарыңыздын президенттин отставкага боюнча талабын колдойсузбу деген суроосуна жооп берип жатып төмөнкүлөрдү айтты. Тарапташтарымды мен чакырган жокмун. Алар менин тарапташтарым эмес. Бүткүл кыргызстандыктар деп билсеңиздер болот. Бүткүл кыргызстандыктардын талабы президент кетсин, шайлоо жокко чыксын деп келип жатышат. Анан 3-чү талабы Садыр Жапаровду отургузуп келели деген талап менен чыгышкан. Мен бүгүн президентке жолугам. Бул маселени чечебиз. Бүгүн аягына чыгарабыз. Мындан ары туруктуулук болушу керек. Менин оюмча эң биринчи келишимге келишибиз керек. Ал мыйзамдуу жолго салынгандан кийин арызын жазып кетерин, экспойдон калаарын айткан. Мен ошол чечимди сунуш кылам. Кандай кабыл алат өзүнүн иши. Мурдагы депутат 6-октябрда абактан чыккан Садыр Жапаров бүгүн премьер-министр болуп тайындалды. Буга чейин ал президент менен жолукканын, Жээнбеков абал турукташса отставкага кетүүгө даяр экенин билдиргенин айткан. Депутат Жанар Акаев премьер-министр Жапаровду талапкерлерин тыюуга чакырды. Жогорку кеңештин премьер-министрди шайлоо үчүн чогулган 14-октябрдагы кезексиз сессиясында депутат Жанар Акаев талапкер Садыр Жапаровго кайрылып, өкмөткө сын айткан оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктабай, алардын сынына көңүл буруп иш алып барууга чакырды. Урматтуу Садыр мырза, сиз түрмөдө саясий туткун болуп жатканда биз парламентте дагы, айрым митингдерде дагы сизге колдоо сөзүбүздү айтып турдук. Сиз аны жакшы билесиз. Билем, уктум, баарын көрүп турдум. Рахмат сизге. Ошол убакта сиз жакшы колдоп бердиңиз. Ошол убакта сизди колдогондорду мындай чырак менен издеп табыш дагы мүмкүн эмес эле. Туура. Сулайманов менен Канат Керезбаевдин ортосунда мушташ чыкты. Жогорку кеңештин бирдиктүү комитетинин жыйынында депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, жакалашканга чейин барышты. Эскерте кетсек, бүгүн парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап бекитип берди. Жыйын соңунда бирдиктүү Бир Бол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Анда форма 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого ченди 7%-дан 3%-га төмөндөтүү сунышталган. Демилге айтылган соң комитет төрагасы Канат Керезбеков кворум жок экенин айтып, документтик кароону кийинкиге калтырууну айтты. Кайым айтышуудан кийин экөө залдан чыгып башка бөлмөгө кирип кетишкен. Ал жактан экөөнүн бири-бирине кыйкырганы даана угулуп турду. Андан соң эшик ачылып, жакалашып жаткан экөөнү башка депутаттар ажыратып жатканы видеого түшүп калган. Натыйжада жыйын өтпөй маселе кийинкиге калтырылды. Өкмөт Камчыбек Ташиевди кайсы кызматка алат? Премьер-министр Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевге кандай кызмат бере турганын азырынча ойлоно электигин маалымат жыйын учурунда билдирди. Жапаровдун айтымында ал Ташиев менен 15 жылдан бери тааныш, бирге иштешип, жогорку кеңештин 2 чакырылышында депутат болушкан. Азырынча аны кайсы кызматка дайындай турганымды ойлоно элекмин, чечимди шашпай кабыл алам, деди Жапаров. Эске салсак, бүгүн парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап бекитип, өкмөт башчылыкка Садыр Жапаровду бир добуштан колдоп беришкен. Ал эми президент аны өкмөт башчылыкка дайындап, жарлыкка кол койду.